Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Сары Сеп программасы, студияда адаттагыдай мен Мурат Чолокеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз коомдогу бүгүнкү күндөгү жаштардын орду тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу жаш коомдук ишмерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Мадияров Жаныбек Анарбекович, коомдук ишмер. Урматтуу Жаныбек Анарбекович, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен билгим келет сиз жөнүндө маалыматты. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Кайсыл жакта кандай билимдерди алдыңыз эле? Мен өзүм Бишкекте төрөлгөм 87-жылы. Анда Фрунзе маалында. Өзүм түбүм Токтогулдан болот. Мектепте бул жакта окудум. Университетте да бул жакта окудум. Биринчи университет бул Кыргыз экономикалык университет болчу. Андан кийин Америкага барып, студент кезинде баргам да. Аяктан да окууну башында колледждерде окудум. Бул Алабамада окудум биринчи колледж. Анан кийин жарым жылдай Атлантада окудум, технический колледж болчу. Бирок башындагы окуу жайлар бул көбүнчө мындай тил жагынан болчу да, анткени мен жаңы барганда англис тилим чын айтканда начар деңгээлде болчу да. Андан кийин уже Чикагого көчүп кеттим. Албетте кыргыздардын баары Чикагода жашайт да. Кантип аяка барбаса болбойт да. Ар бирибиздин тууганыбыз же досубуз, тааныштарыбыз баарыбыздыкы бар да Чикагода. Канча жыл жашадыңыз? Америкада 12 жыл жашадым. Чикагода 10 жыл жашадым. Акыркы окуу жайым бирок эмеде болду. Сент-Луиста болду. Бул магистратураны ошо Сент-Луиста окудум. Кайсыл кесип боюнча магистратураны бүттүңүз? Магистратура International Business, бул эл аралык бизнес. Ошондо болду да. Канча болду Кыргызстанга келгениңизге? Бир ай болуп калды уже. Мынакей, эми ушул жерден кызыктуу суроо жаралып атат да, урматтуу Жаныбек мырза. Көбү Кыргызстандан чет жака өзгөчө ошо сиз кайтып келген Америкага, Кошмо Штатына барып окуусу келет, ошол жакта жашагысы келет. Ал үчүн грин карталар толтуруп атышат. Ал үчүн кандай гана иштерди кылбай атышат да. Сиз эмне үчүн мекениңизге кайтып келдиңиз да? Ошо сиз айткандай эле менден аябай көп киши сурашат. Инстаграмдан, ар кайсы жерлерден же мындай эле өзүмдүн дос балдарым көп сурашат. Америкага кантип кетсе болот, кандай жолдору бар депчи. Бирөөсүн айтасың, экөөсүн айтасың, бирок аларга жардам бергенден деле өзүм мындай ойлоп каласың да. Эгер баарыбыз эле ушинтип чет мамлекеттерге кетип калсак, Кыргызстанда ким калат, ким иштейт? Ар кайсы жакка кетип аткандар окуу менен кетип атат, же болбосо бизнес кылганы, же болбосо иштегени кетип атат. Бул жерде баары чет мамлекетке кетип атат. Баары чет мамлекетке кетип, окуйм дегендер, бизнес кылам дегендер, же жөн эле барып иштеп акча табам дегендер кетип калып Кыргызстанда мындай улуу калып атат. Туура. Анан кийин Кыргызстанга кадрлар керек. Элдин баары кетип калса ошентип жакшы жашоону издеп, Кыргызстанда кадрлар аябай азайып кетет да. Уже 30 жылдан бери болуп келаткан нерсе бул. Мен да ошону бир четинен ойлоп, башка четинен ойлогондо баары тең Америкага көчүп кетип калбайт, же баары тең бир жакшы бир өнүккөн мамлекетке көчүп кетип калбайт, аны билебиз. Андан көрө бул жактан Кыргызстандан ошол эле Америкада болгон же башка жакта болгон жакшы нерселерди алып келип, бул жактан ошону өнүктүрүп, Кыргызстанды культура жагынан, экономика жагынан, бүт жагынан өнүктүрсөк, кеткенге да кажети жок болот да элдинчи. Биринчи очередь ошону ойлоп келдим. Мынакей, сиздин кесибиз эл аралык бизнеске багытталган экен да. Ушул жөнүндө мындай маалымат берип өтсөңүз, Кыргызстанда бүгүнкү күндө ушу бизнес тармагындагы абал кандай сиздин оюңузча? Кыргызстанда бизнес абал көбүнчө азыр бул жакта эле ичинде болуп аткан нерселер. International бизнеске, мындай айтканда менин кесибим боюнча эл аралык багытта бизнес өтө начар дегиңиз келип атабы? Себеби биз биринчиден кичинекей мамлекетпиз. Көп порт же башка мындай мамлекеттердин мындай бир экономикага салым чыгышка жолдор аз. Бирок бир четинен ойлогондо, бир четибизде Китай, бир жагыбызда СНГ, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, алар менен жакшылап иштесек, буюрса ошо эл аралык бизнести өнүктүрсөк болот да. Бүгүнкү күндө инвесторлорго шарт түзүп, аларга жардам беришибиз керек, экономиканы өсүп өнүктүрүш керек деп көп сөздөрдү айтып атышат да. Сиздин оюңузча? Инвестиция боюнча эң биринчиден айтып кетерим.
биздикилер инвестиция алып келгенде биринчиден туура эмес жагынан алып келет да. Анткени чет мамлекеттен келген кишилер бул жакка инвестиция кылып атса, алар бизди бир тууган катары көрбөйт да. Ал деген бул жакка канча акча салса, ошондон 2 эсе же 3 эсе кылып чыгарганы албетте максат коет. Биринчи биз өзүбүздүн эле башка жакта жүргөн бизнес кылып же мындай аябай чоң акча айландырып жүргөн кишилер бар. Кыргызстандын жарандары, кыргыздар анын баарын алып келип туруп бул жака мыйзам менен жакшы бир реформаларды кылып, ошолорго шарт түзүп берсе, Кыргызстанга инвесторлорду тарткан эң биринчи очередь ошол деп ойлойм да. Анан кийин биздин өзүбүздүн уже алыбыз жетпей баратканда, анан уже кайрылсак болот башка мамлекеттердин инвестицияларына. Көнүп калган ушу кредит жана ошондой эле гранттык система жөнүндө сизден маалымат алгым келет да. Себеби мынакей биздин мамлекет көпчүлүк учурда чет өлкөлөрдөн ушу баягы насыяга же болбосо баягы гранттык негизде акчаларды көп алып атат да. Ошонун кесепети келечекте биздин келечек муундарга терс таасирин тийгизбейби? Албетте тийгизет го деп ойлойм. Анткени канча алсак дагы жана айтып кеткендей үстүнө кошулуп кетет. Кайра берип атканда биз кыйналышы мүмкүнбүз. Эгер 10 жылга же 15 жылга алып атсак, ал келечекте биздин балдардын, инчектердин чоң бир проблемасы болуп жаралат да, менин оюмча. Бул мурдатан эле болуп келаткан нерсе. 90-жылдары алган гранттар, анын баарын кайтарып бериш үчүн башка гранттарды алды. Бул дагы мындай. Биринин шапкасын бирине кийгизип атпайбы да, чынын айтканда. Менин көз карашым. Ушул көйгөйдөн кантип чыгышыбыз керек? Кантип ушу чынын айтканда өнүксөк болот да ушул тармакта. Муну берип атканым сиздин өзүңүздүн кесибиңиз экен да. Биринчиден азыраак алган аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздүн жетпей атса эмне кылышат анан? Жетет го дейм. Анткени биз мамлекет коррупцияны азайтышыбыз керек деп ойлойм. Сол чөнтөккө салганды азайтсак 6 миллион калкка сөз жетиши мүмкүн. Ооба. Ушул себептен коррупция менен кантип күрөшүш керек? Америкада кандай күрөшөт? Коррупция менен бул мыйзамдарды туура иштеп чыгыш керек. Анан кийин элдин аң сезимин алмаштырыш керек. Кээ бирде коррупция сурабаган жерден дагы адамдар өздөрү берет да, коррупцияны өздөрү жаратат да, көнүп калышкан, көнгөн адат дегендей. Бул өзүбүздүн аң сезимибизди алмаштырмайынча бул коррупция эч качан кетпейт го деп ойлойм. Чындыгында туура айтасыз, аң сезимибизди оңдошубуз керек да, туура. Америкада кандай болсо керек? Америкада бул коррупция деген ылдый жакта балким жоктур, бирок өйдө жагында коррупция ал жакта деле бар. Коррупция бүт жерде бар. Бизде коррупция мындай аябай бүт жагына кирип кеткенде, ошон үчүн бизге көрүнүп турат да. Мындай алганда кайсы мамлекет болбосун бар коррупция. Бир жерде адамдарга, жөнөкөй жарандарга көрүнбөйттүр. Ошон үчүн ойлойбуз, аякта коррупция жок деп. Бирок чын айтып келгенде, бүт эле мамлекетте коррупция бар. Ар кандай багытта, бирок ошо коррупция менен күрөшүүгө дагы алар мындай чоң мындай мыйзам чегинде жана ошондой эле күч структуралары менен күрөшүп келсе керек. Албетте, бүт бар көзөмөлгө алынып, анын баарын иштелип, мыйзам жагынан дагы ошону мыйзамды сактап туура жолго элдерди эметкен дагы бүт бар иштейт ал жакта. Ошон үчүн алардын аң сезими дагы ошо ойдон төрөлгөндөн баштап коррупция жок деп башынан киргизе берген. Ошон үчүн коррупция азыраак да аякта айтканда. Бирок жок деп айта албайм. Сизге окшогон чындыгын айтканда баягы чет мамлекетте окуп билим алып жана тажрыйба алып келген жаштар, орто муундар бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай Кыргызстанга өтө керек жана бул өтө маанилүү маселе да. Абдан кубанып атам да сиздерге жаштар келип атканына. Ушул жерден суроо жаралат да, эми келип баягы бир ай болуптур, эс алып деле бүтсөңүз керек, тууган туушкандар менен жолугуп бүттүңүз. Эгерде да менде суроо жаралат, сизди саясатка чакырып калышса дейлик да. Эгер балким да эми мен жеке оюм депутат болом деп сиз бир өзүңүздө талапкер болуп коюп калсаңыз, кандай платформа менен барат элеңиз жана ушу тажрыйбаңызды колдонуп, кайсыл көйгөйлөрдү чечүүгө биринчи эле кадам таштайт элеңиз? Мени саясий партияга чакырышты. Менин өзүм программаларым бар болчу, аларга айтып берсем жактырышты. Менин программаларым бул кандай программалар ушу?
шаар куруу боюнча программалар бар, билим берүү боюнча программа бар, анан кийин такси проблемасы дагы бар, мындай краткосрочный, да. Шаар куруудан баштасак, эмне кирет ал платформанын ичине? Информацияны айткандан эч качан баш тартпаш керек биринчиден. Анткени информация Ачык болуш керек. айткандан кийин дагы ал информация айтып аткан кишинин өзүндө калат. Ал мындай байлыкты алып туруп бирөөгө берсең өзүңдө байлыктың азаят деп айтышат да. Бизде кээ бир адамдар бар, сараңыраак оюнду айтпаган. Туура эмес ой караш. Мына сиздин менталитетиңиз, сиздин көз карашыңыз азыр баягы батыштыкындай экен да, ачык экенсиз да. Ошондуктан мындай сыр катары эчтеке деле эметпейм. Айтып кетейин, бул ушунча Шаар куруу боюнча бул проблема аябай чоң. Анткени шаарыбыздын Фрунзе маалында биз төрөлүп чоңоюп атканда, биз 90-жылдар чоңоюп калдык, бирок анда деле азыркыдай болуп аткан куруулар жок болчу да. Хаотичная стройка деп коет го. Ар кайсы жеринен ар кандай имараттар курулуп атат, бири-бирине туура эмес келип атат. Общий вид деп коет, ассамблея или как это говорится. Шаардын жалпы көрүнүшү. Шаардын жалпы көрүнүшү бузулуп атат да. Аны да караган кишилер жок. Үйлөр албетте куруш керек. Анткени Кыргызстандын, Бишкектин өсүп өнүгүшүнө эл саны көбөйүп атат. Бишкектин эл саны көбөйүп атат. Албетте жаңы үйлөр курулуш керек, жаңы имараттар курулуш керек. Өсүп өнүгүш керек. Анын баарын туура эмес жол менен курулуп атат да. Ар кайсы жерден жулмалап, мындай бир общий планы жок болуп атат да. Шаардын мындай сиздин оюңузча баягы жалпы баягы планы жок, Планы жок биринчиден. Анан кийин эгер ошол курула турган болсо, анда мамлекет өзү мындай микрорайондорду бөлүп берип, ошонун ичине сразу инфраструктурасын киргизип, детсадтар жетишпесе, детсадтарды куруп, аны мамлекетке өткөрүп береби же частный ойдон калабы, ошонун баарын каралбагандыктан болот да. Бул шаардагы проблемаларчы, пробкалар. Мындай карасак, шаарда 100 квартира курулуп атса бир үйдө, андан 10 эле парковкасы бар, калган 90 же 50 калган машиналардын баары көчөдө, мындай тоскоолдук каалаган жерде кое беришет. Каалаган жерде коюп, анан кийин тоскоол болуп, ошонун артынан пробка, элдердин жана недовольствосу ошолордон өзү атат да. Бирок туура айтасыз, бирок менин билишимче ошо шаардын чындыгында эле ген планы эскирип бүткөн, бүгүнкү күндө жаңы ген план түзүлүп атат деп мага конокко студияга келген ошо адистер айтып өттү эле да. Ген пландар түзүлөт, жакшы ген пландар түзүлөт, бирок анын баарын ишке ашырганы бул башка проблема да. Ошону ишке ашырыш үчүн мамлекет жардам бериш керек го деп ойлойм. Анткени жакшы ойду айтып атасыз, макул. Мынакей сиз бул көйгөйдү баягы жалпы Бишкек шаарынын тургундары эмес, Бишкекке келип аткан коноктор да билет да. Сиз айтып аткан эле ошол автоунаалардын көптүгү жана ошондой эле баягы курулуштардын хаос, ар кайсы жерде каалаган жерге коюлуп курулуп аткандыгын билебиз да. Кантип чечсек болот? Бул проблеманы мындай алыстан карасак, бала бакчалардын жоктугунда билебиз, бирок анын үчүн каражат керек деп мынакей мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү айтышат. Акчабыз жок, эмне кылалык деп. Акча кантип чечсек болот? Көйгөйдү айта билебиз, бирок ошону чече да билишибиз керек да. Сиздин оюңузча кантип чечсе болот? Мамлекет ошол эле курулуш компаниялары менен иштеш керек. Бул Бишкектин проблемасы да. Аларга бөлүнүп бериш керек жер. Анткени алар бөлүнүп бербесе, башка жагынан коррупция жагынан ар кандай механизмдерди таап, алар ошол жерлерди алып, алар курат. Кылам деген максатын кылышат да. Ошол үчүн мамлекет алар менен иштеш керек да. Бөлө турган нерсесин бөлүп берип, жерлерге документтерин берип, кече эле проблема чыкты. Канча жыл массив мындай тех жаңы конуштар, шаардын тегерегинде жаңы конуштордо жаңы конуштар. Бул болуп аткан проблема да. Бүгүнкү күндө проблема болсо, бул эртеңки күндө андан да чоң проблемага айланышы мүмкүн да. Ошону бүгүнкүдөн баштап мамлекет өзү чечкени аракет кылыш керек да. Бул нерсени бош кое бербей, өзүнүн көзөмөлүнө алып, алар менен курулуш компаниялары менен чогуу иштеш керек. Тыгыз байланыста иштеп, эмне керек, алар коммерция жагынан айтат проблеманын чечишин. Мамлекет элдерге кандай жакшы болот, ошентип экөө бири-бири менен сүйлөшүп, ошол проблеманы чечкенге аракет кылса, бул проблема эң жакшы жагынан чечилет го деп ойлойм да. Бул сиз шаардын курулуш тармагына болгон басымды айттыңыз да, сиздин программада. Жакшы маселени да көтөрдүңүз, билим берүү багытында деп. Ага эмнелер кирет?
Билим берүү багытындагы программа бул 4 жылга эмес, 5 жылга эмес, бул муун алмашканга Келечекке, алдын ала, келечекке бир 15 жыл алдыга боло турган программа. Мекеним сүйүү деген сабак киргизмекмин, любовь к родине. Бул 15 жылдан аябай чоң акчаны Кыргызстан бюджетинде сактап калганга чоң түрткү да. Неге? Анткени мекенин сүйбөгөндүктөн бул адамдар ошол эле коррупция, ошол эле даже көчөдө баратып бирдекени сындырып же бирдекени тартып, таштандылар деп таштап, анын баары эмне үчүн болуп атат? Мекенин сүйбөгөн үчүн болуп атат да. Алар өзүнүн шаарын, өзүнүн мамлекетин таштандылар ташталып атат. Анын баарына акчалар сарптанып атат. Ошол эле тазалык, ошол эле Зеленстрой, башкалардын баарынан бюджеттен акча көп кетип атат да. Восстановление парков, дорог и так далее. Эгер биз жаш муундарга азыр ошолорду үйрөтүп кетсек, мекенин сүйүп, үйүңдө кандай түкүрбөй же таштанды таштабай, бирдекени сындырбай мамиле кыласың, эшикте дагы, шаарыңда, мамлекетиңде бүт баарын ошондой мамиле кылса, бюджеттен дагы азыраак акча кетет го деп ойлойм да. Ошол эле коррупцияга адам келип туруп үйүнөн ата энесине коррупция менен заниматься этпейт. Ал деген мындай башкача жолдор менен иш айта турабы. Биз деле жарандар мамлекетти караганда ошондой эле башка жолдорду издеш керек болуп калат да. Мекенин сүйөм, мен бул жерде жашайм, бул менин үйүм дегендей башкача жолдорду издеп баштайт да. Азыркы ушул оюңуз мага абдан жакты да. Ушул сөздөрүңүздөн мен байкап атам, чындыгында эле бекер Кыргызстанга келбептирсиз. Чындыгында эле Кыргызстан мекенчил жигит экенсиз да. Туура айтасыз, мекенди сүйүүдөн баардык нерсе башталат да. Аны биз бала бакчадан баштап, сиз айтып аткан ошо мектеп учурунда балдарды көндүрүшүбүз керек да. Ошондо сиз айткандай коррупция жоюлат. Ошондо чындыгында Кыргыздын кыйын кыз уландары чыгат да. Аябай колдойм. Бул нерсени мен сизден үмүттөнөмүн. Биринчи жолу угуп атам ушул программаңызда ушул жакшы нерсени, мындай маанилүү маселени көтөрүп атканыңызга. Саясатка аралашасызбы, аралашпайсызбы? Бирок мен дагы мына өз кезегинде журналист катары колуман келген жардамымды берейин. Келиңиз биргеликте ушу сиз айтып аткан ушул сабакты сөзсүз түрдө мектепке бала бакчага киргизебиз. Үчүнчүбүз таксопарктар деп айтып калдыңыз да. Таксопарктар азыр эле болуп аткан митингдер болду өткөн жумада. Яндекс таксиге дагы башкаларга каршы чыгып атат. Булар биздин компания эмес, бул Яндекс деген башка чет өлкөдөн келген компания, биринчи очередь. Ошону карашыбыз керек. Алар салык төлөбөйт. Ар кандай башка бир мыйзамды башка жагынан кирип, офшорлорго оформлять этип, бир өздөрүнүн схемалары менен Кыргызстанга киреше деле алып келген жок. Бирок бир четинен караса, ооба, жумуштарды берип атат. Ошол эле таксидер, такси айдоочулар жумуш менен камсыздалып атат. Бирок тескери жагынан караганда өзүбүз деле ошол нерсени кылсак болот да. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө IT сферасында биз аябай эле алдыга кеткенбиз. Жакшы адистер бар. Анын баары аутсорс деп коет. Башка мамлекеттерде Кыргызстандан отуруп алып иштегендер бар. Ооба, мен андай балдарды тааныймын. Нарында отуруп алып Америкага иштеген. Албетте. Ошто дагы көп. Нарындан бир жигитти тааныйм мен. Ошол эле балдарга Кыргызстандан приложение кылып, туура. Яндекс эмес, өзүбүздүн приложениени кылып, бирок аны болсо мындай коммерческий кылбай, мамлекеттен внедрять этсе, мен ойлойм бул көп проблеманы решать этет да. Анткени ошол эле Чикагода мен жашап жүргөн жерде Uber деген бар. Ооба. Uber бүт таксилердин баары Кыргызстан жарым Uberде иштейт, анда билебиз. Иштеп жүрчү, бирок азыр көбү IT-ге өтүп атат, кстати. Жакшы. Анан кийин ошондой кылып салганда централизовать этип туруп, баарын бир приложение менен бүт таксистерге жумуштарды берип салган. Бул кайсы жакшы жактары бар да. Мамлекетке салык түшөт. Жана патент алгыла тигиндей мындай деген проблема ал жоюлат. Анан кийин ошол эле бир таксист бир күнүнө 1000 сом тапса, 10% же 7%, 3% кандай кылып бөлүштүрсө, анын соцфондко да кетирсе болот. Кийин ошол эле таксистер пенсия албайт. Ал баары эле билет. Бүгүн айдап жүрөт, акчасы бар, эртең пенсияга чыгып, же ооруп калып, же дагы бирдеке болсо, үйүндө отуруп калса, ага эч кандай каражат келбейт мамлекеттен.
каражат келбейт, анткени ал мамлекетке мындай салымын кошкондуктан таксист болупчу. Алардан эле соцфондко которулуп турса, кийинчерээк ооруп калабы же пенсияга чыккан маалында ошонун үзүрүн көрүп турат да. Мен ойлойм, ага чейин ал деген чоң акча чогулат да бюджеткечи, ошол эле отчислениялардан. Ошону инвестицияга кетирсе болот, ар кайсы жакка кетирсе болот. Анткени биз азыр берип атабыз, получается, таксист болобу, ким болобу, салыктарын азыр берип атат, бирок анын соцфондко кеткенин кийин пенсияга чыккандан кийин болот атпайбы? Ал акча канча бир 30 жыл, 20 жыл турабы, канча жыл турат, анын баарын мамлекет өзү иштетсе болот. Өзү иштетип айландырып иштетсе болот, туура. Орустар айтып кеткендей, чтобы требовать, нужно сначала дать дейт го. Мамлекет өзү бербей атат да, канча машина болсо ошончо машинага жетиштүү парковка берилбей атат. Ошон үчүн ушул хаостун баары болуп атат деп менин көз карашымда. Биринчи ошолорду берип туруп, канча парковка керек, анын баарын аналитиктер санап чыгып, канча машина бар, канча машина Бишкекке кирип чыгат, башка ушул эле жакын Сокулук, Кара-Балтадан келген машиналар күндө кирип чыгат. Аларды да бир жакка коюш керек. Ошолордун баарын информация бар да, анын баарын карап санап чыгып туруп, ошого жараша парковкаларды создавать этсе, бул проблема өзүнөн өзү эле жоголот. Андан тышкары мен сизге кошулам, жана курулуш, мынакей өзүңүз айтып аткан эле, айтып атасыз. Курулуштар өтө курулуп атат. Көп кабаттуу имараттар салынып атат. Ошолорго эле баягы Дубайдагы, сиз жашап келген ушу Америкадагы эле, биз көрүп келген чет мамлекеттеги үйлөрдүн астына биринчи минус 1-2-3 деп тиги парковкаларды коюп атышат, жетпей баратса плюс 1-2-3 деп 3 этажга чейин парковка кылат. Ошентип мамлекет тарабынан кандай бир талапты коюлса, бул көйгөй деле чечилсе керек. Талапты коюп туруп эле алардан сураса, алар куруп берет. Ансыз уруксат бербейбиз деп. Ооба. Куруп берет. Бул проблемалар оңой эле чечиле турган проблема. Иштеш керек. Болду. Менин көз карашым. Иштеп, ошолордун баарын туура разработка кылып, кандай болгондо туура болот, ошону берип туруп, ошону требовать этиш керек эмеден, курулуш компанияларданчы. Мындай стандарт боюнча мынча парковка болуш керек, мынча үйгө мынча детсад болуш керек. Ошолордун баарын требовать этиш керек да. Алар болсо азыр кандай болуп атат? Кол коюп кетип эле коррупция бар. Өзүңүз айткандай коррупция менен сол чөнтөккө. Ошол болуп атат да. Мынакей ушул жерден дагы бир тазалык деп жана таштандылар деп айтып өтпөдүкпү? Ушул маселеге да кичине токтолуп өтсөк да, Кудайга шүгүр, акыркы мезгилде Бишкек чындыгында тазарып, оңолуп калды да. Канча жыл сиз Бишкекке келген жоксуз да? Мен 2009 кетип 2015 келдим. 6 жыл келбей келдим. 6 жылдан бери мына быйыл жакында эле келдиңиз, э? Жок, мен келип кетип аттыңыз. Мен бул суроону берип атканым, тактап атканым сиздин көз карашыңыз менен. Биз го биякта күн сайын жашап атып, бизге байкалбайт. Бишкектеги өзгөрүүлөр жакшы тарабына байкалабы сизге? Же эми мен Чикаго менен баягы эми окшоштурбай эле болду, жалпылап да. Албетте, жакшы дагы жагы бар, жаман жакка дагы кетип аткан өнүгүү дагы бар. Албетте, мен 6 жыл биринчи келбей келип туруп шаарыбызга киргенде кадимкидей мага бүт көзүмө көрүндү да. Ошол эле жаңы имараттар, машиналардын айдаганы кичине башкача болуп калды. Тартиптүү. Камералар койгондон кийин аябай мындай көрүнүп атат да. Аябай сылык айдап калышты негизи айдоочулар. Жакшы жагынан өнүгүүлөр да бар, албетте. Мен ойлойм, бул дагы мамлекет жанагы камералар киргизгенден кийин, ошонун коопсуз шаар киргенден бери, ошо коопсуз шаар программасы киргенден кийин көп өзгөрүүлөр болду да. Эмне айдоочулардын арасында бири-бирин мындай мурдагыдай келип эле сыпайы мамиле кылуу. Ооба. Көргөзүлдү. Бул айдоочулардын арасында айтып атасам, мен тазалык маселесин көтөргүм келет. Тазалык маселеси, тазалык жакшы тишет, бирок алар да жетишпейт го дейм да. Анткени мындай тазалайт деп эле таштай берген ал да болбойт да. Адамдар өзү биринчи таза болуш керек. Ооба. Мындай орустар айтып кеткендей, чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят дейт го. Биз өзүбүз ошондой мамиле кылсак, ошол эле тазалык молодцы. Аябай жакшы иштейт, мен көрүп постоянно мындай эметем да. Ушул жерде мынакей, мен сиздин программаңызды жана дагы козгоп койоюн. Баягы ата мекенди сүйүү, любовь к родине деп сабак киргизиш керек депчи, мекенди сүйүү. Ушул сиз айтып аткан программанын чындыгында бала бакчадан баштап мектепте окуган балдарга киргизсек, балдардын аң сезими өзгөрүлөт дагы. Чындыгын айтканда, ошол эле таштандыларды таштабайт, себеби өзүнүн сүйгөн мекени, сүйгөн борбор шаары, сүйгөн айылы. Ооба. Сиздин ошол программаңыз менен көп көйгөйлөрдү чечсе болот да.
ошол эле сыпайычылык, ошол эле бири-бирине болгон мамилени. Дагы мынакей сиз 3 тармакты айтып өттүңүз. Колуңуздан келсе, дагы кайсы көйгөйлөрдү мындай көрүп турасыз да чечкенге аракет кылат элеңиз? Биз көрбөгөн. Бишкекте элеби же мамлекет боюнча? Кыргызстан боюнча, мамлекет боюнча. Ошо инвестиция боюнча Инвесторлор тартуу, инвесторлор тартуу биринчи очередь айтып кеткендей Кыргызстандын жарандарын кайрадан мекенге чакыруу. Мен тааныгандан эле мындай таза иштеп эле башка мамлекетте жүрүп Кыргызстанга тиешеси жок болуп эле аябай миллионер болуп кеткен тааныштарым бар да. Кыргыз балдар, жаш балдар, менден күчүү балдар бар. Алар Кыргызстанды сагынып, куса болуп сизге айтып турушабы келгибиз келет деп? Келгибиз келет деп албетте айтат. Келгибиз келет деп айткандан да аракет кылышкан. 1-2 жолу келип, биякта бизнес ачалык. Бизнес ачалы деп. Просто мындай айтканда инвестицияга шарттар түзүп бериш керек да мамлекет. Ошондо гана келет да. Алар да чоң акча тапкандан кийин алар да ойлойт да, жогото болсак кандай болот? Кыргызстанга барып туруп, анан кийин өзүбүз мамлекетке бирдекелерди ачып, жаңы жумуштарды беришибиз керек, өзүбүздүн салыбыбызды салыш керек, бизнесмен катары деп ойлошот да. Бирок алар ошентип келгенде бул жактан мамлекет жактан кучак чайып тоспосо дагы мындай, бирок колдорунан келип турган жардамды көрсөтүшпөйт. Ооба, ошол бар да, ошол эң бир проблема. Кайра кетип калып атышат. Ошол жагынан программа жазып иштеп. Программаңыз даярбы ушул багытта, сизде барбы? Инвестиция боюнча. Себеби мынакей өзүңүз билесиздер да, азыр ушу инвестиция боюнча атайын кызмат ачылып, ал жерде адистер иштеп атат. Балким ошол жерге оюңузду билдирип кайрыларсыз деген пикир бар да. Мен ал жак менен иштеш элекмин, тааныш элекмин. Эгер биздин программаны урматтуу ошол тармакта иштеген адискөйлөр, кесипкөйлөр көрүп атсаңыздар, чакырыңыздар мынакей. Жаныбек Анарбекович болуп турат. Ойлору чындыгында эле өтө маанилүү жана керектүү экен. Биздин Кыргызстандын көйгөйлөрүн айтып атат. Аны кантип чечсе болот, аны да чечмелеп берип атат. Чакырыңыздар, кызматташууга сиз даярсыз да? Дап даярмын. Мынакей, колдо турган өзүбүздүн мынакей уландарды колдойлук деп атабыз. Келиңиздер, биригип, чогулап колдойлук, жардамыбызды берелик. Себеби биздин келечек үчүн бул улан кыздар жакшы ойлорду айтып атат да. Мен ойлойм, көргөндөн кийин угуп калса биз сизге байланышка чыгып, сиздешип, балким мына сиз айтып аткан ушу жакшы ойлоруңуз ишке ашат деп. Рахмат, буюрса. Эми мен сизди биринчи жолу бүгүн таанышып атабыз. 1-2 саат болду. Чындыгында сиздин баягы оюңуз, турмушка болгон көз карашыңыз баягы баары бир батышта жашап келген адам катары өзгөчө экен да, байкалып атат мага. Мындай адамдар азыр чындыгында бизге өтө маанилүү жана керексиздер. Себеби акылыңыздар бар, иштейм деп баягы күчтүү болуп келип атасыздар да. Чындыгында сиздерди колубуздан келинче ар тармакта бизде колдонуп калууга шарт түзүп беришибиз керек да. Мен ойлойм, сиз дагы эртең бір сүйүнү кайра мен Америкага кетерейинчи деп болбой калды деп кетпейт болушубуз керек. Жок, буюрса Кыргызстанга иштеп, бул жакта калып, өзүм салым кошкон аракет кылам. Тажрыйба бар, билим жагынан бар. Колуман келген аракетти кылам. Бизнес жагынан болобу, эгер саясатка барбай калсам, кайсы жагынан болобу, бирок өзүм аракетимди кылам. Жалпы ошо телекөрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга каалоо тилегиңиз болсо, дагы ойлоруңуз болсо, айтып кетсеңиз болот. Биринчиден жаштар, силерге кайрылат элем. Ар кайсы маалда жаштар чоң ролду ойноп келген мамлекеттерде. Силерге дагы кайрылуу кылам. Өнүккүлө, окугула, бүт жагынан мындай алдыга кеткенге аракетиңерди кылгыла. Ошол бизге буюрса канча бир жылдан кийин жакшы нерселерди алып келет деп ойлойм. Рахмат келгениңизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Бизде бүгүн конокто коомдун ишмер Мадияров Жаныбек Анарбекович болду. Мен ойлойм, биздин бүгүнкү мырзабыз айтып кеткен жакшы ойлору орундалып, чындыгында эле эртеңки күнү жаркыраган калаада биз сүйгөн Бишкекте жашайбыз деп. Саламатта, аман эсен болуңуздар.